Кыргыз эл жазуучусу Марбайжиевдин 60 жыл мурда жазылган Кара курт аңгемеси Кытайдын Дүйнөлүк адабият журналына чыкканы агай үчүн да күтүүсүз болду. Бул аңгеме Марбайжиевдин 23 жаш курагында тагыраагы 1958 жылы жазган алгачкы чыгармасы. Айтымында жазуучу сатиралык аңгемени эл оозунан угуп жазган. 3-курс окуп жүргөндө жазган. 23 жашта болчумун ошондо. Андан кийин эмеге чыккан, 1-2 китепке чыккан, бирок орусча которгон эмесмин. Кара курт деген бир эмеде мындай аңгеме, кичине гер какшыгы бар да кичине. Илгери жазган биринчи чыгармам ушу болчу. Оттон кубанып ичимен мен да жөн жүрүп өптүрмүн деп мактанып коюп атам. Мындан тышкары белгилүү журнал бетине жазуучу драматург Султан Раевдин дагы Ит турмуш көркөм чыгармасы чыгып, ушул тапта Кытай эли кыргыз адабияты менен таанышып жаткан учуру. Буга чейин дагы Султан Раевдин эмгеги бааланып күн кармаган бала аптанын 5-күнү чыгармалары кытайлык журналдарга жарыяланган. 2011 жылы Кытайдын эл аралык жибек жолу сыйлыгына татыган. Жазуучу учурда өлкөдө болбогондуктан онлайн байланыштык. Кытайдын Дүйнөлүк адабият журналына кыргыз жазуучуларынын чыгармаларынын жарыяланышы биринчи кезекте биздин ошол чыгармасы жарыяланган жазуучулардын гана эмес, бул жалпы кыргыз улуттук адабияттын мындай бир жакшы жаңылыгы деп айтсак болот да. Кыргыз адабиятына ушундай Кытайдын чоң дүйнөлүк журналы көңүл буруп аткандыгы, демек алардын ушу кыргыз адабиятына болгон кызыгуусун мындай агенелеп турат да. Ошондуктан бул албетте биз үчүн өтө кубанычтуу нерсе деп айтар элем. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун Манас атанын Ак кар көк музу чыгармасын кимдер гана окуган эмес, коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев жазуучунун ар бир чыгармасы өзгөчө экенин билдирип, Кытай элинин да жүрөгүнөн орун табаарын билдирди. Жунго тарап кыргыздын улуттук улуу мурасына өтө көп көңүл буруп атат. Мен мисалы биздин академиянын атынан Жунго мамлекетине, Жунго элине таазим кылар элем. Ал эми жанагы журналга чыккан чыгарманын мазмуну ал бүтүндөй дүйнө билет, кызым. Аны кайталап отуруштун кажаты жок. Жазуучулардын айтымында кыргыз адабияты, кыргыз элинин жазуучуларынын эмгеги кыргыз элинде гана эмес, башка өлкөлөрдө да бааланып жатканы чоң жетишкендик. Амантур Шерғазиев, Перизат Куттубекова, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24. Болсо эле кыз сайкал, мана сүйүп калган.